Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү математика сабагында силер менен көрүшкөндүгүмө кубанычтамын. Мугалими күндөй тийсе чачырап, окуучусу гүл сыяктуу ачылат дегендей, мен силерге күн болуп нурумду чачайын. Силер болсо гүлдөй болуп ачылгыла. Балдар, окуу куралдарыңарды алып, экранга жакыныраак келип отургула. Биз мурунку сабакта актан акылай менен сандардын сыйкырдуу шаарчасына барып 1-ден 9-га чейинки санаганды үйрөнүп келдик эле. Келгиле, дагы бир жолу 1-ден 9-га чейинки сандарды чогуу кайталап коелучу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Эми 9-дан 1-ге чейинки сандарды артка карай санайлы. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бүгүнкү сабактын темасы 1 жана 2 санын элементи менен жазуу. Бүгүнкү сабакта 1 жана 2 саны менен таанышасыңар. 1 жана 2 санын элементи менен жазганды үйрөнөсүңөр. Өз алдыңарча алган билимиңерди пайдаланып, турмушта колдонгонду билесиңер. Балдар, карагылачы, булардын бардыгы 1 деген сан. Силер билесиңерби, 1 саны ар кандай жазылат? Биз аларды тааный билишибиз керек. Балдар, 1 саны так сан. Ал эми сандарды жазган белгилер цифра деп аталат. Бүгүн биз 1 жана 2 санын жана алардын элементи менен жазганды үйрөнөбүз. Жогорудагы 1 деген санды дептериңерге элементи менен булгабай сулуу жазсаңар болот. Келгиле анда оң колубуз менен абага 1 санын жазып көрөлүчү. Биздин денебиздеги 1ден болгон дене мүчөлөрүбүздү эстегилечи. Алар кайсылар экен? Ооба, бизде 1 мурун, 1 баш, 1 ооз бар. Балдар, мурунку сабакта актан акылай менен сандардын сыйкырдуу шаарчасына сапар алгандагы 1-чи сабакты эсиңерге салгылачы. Жолдон 1 көпөлөк, 1 дарак, 1 ташбака, 1 бала арыны көрдүк элек. Билип алгын бекемдеп, 1 деген бул 1 чийин. Маанилерин алардын түшүнөсүң сен кийин. Балдар, мектепке керектелүүчү окуу куралдарды рюкзакка салалычы. 1 альбом, 1 сызгыч, 1 калемсап, 1 дептер, 1 өчүргүч, 1 түр карандаш. Кыргыздын улуттук баш кийимдерин баарыбыз билебиз. Бул жерде чоң аталар кийген тебетей канча? Туура, 1. Агалар кийген калпакчы? Азаматсыңар, 1. Апалар кийген элечек канча? Туура, 1. Кыргыздын кыз келиндери кийген шөкүлө канча? Азаматсыңар, 1. Демек,
баш кийимдердин бардыгы бирден экен. Балдар, транспорттун кандай түрлөрүн билесиңер? Кана ойлонолучу. Азаматсыңар. Ооба. Транспорттун ар кандай түрлөрү бар. Алар абада, сууда, жолдо жана темир жолдордо жүргөндөр. Ошол транспорттун түрлөрүнөн бирден көрүп таанышабыз. Биз дайыма көрүп жүргөн бир жеңил машина, аба жолдорунда жүргөн бир самолет, темир жолдордо жүргөн бир поезд, суу үстүндө жүргөн бир кеме. Балдар, карагылачы. Булар бирден кийин келген 2 деген саны. 2 деген сан ар кандай жазылышы мүмкүн. Биз аларды тааный билишибиз керек. Математика сабагында 2 саны жуп сан, ал эми 1 саны так сан. Жогорудагы 2 деген санды дептериңерге элементи менен булгабай, сулуу жазганга үйрөнөбүз. Келгиле, оң колубуз менен 2 санын жазып көрөлүчү. Балдар, биздин денебиздеги 2ден болгон дене мүчөлөрүбүздү санайбыз. Алар: биздин 2 көзүбүз, 2 кашыбыз, 2 кулагыбыз, 2 колубуз жана 2 бутубуз. Балдар, карагылачы, столдун үстүндө бир кружка турат. Биз дагы бир кружканы койдук. Столдун үстүндө бардыгы канча кружка болуп калды? Туура. Бир кружка жана бир кружка экөө болду. Балдар, столдун жанында дагы канча стул турат? Ооба, 2 стул турат. Өткөн сабагыбыздагы берилген сүрөткө дагы бир жолу көңүлүбүздү буралычы. 2 чымчык, 2 дос, түгөй сөйкө, 2 көздүү куржун. Балдар, сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Туура. Бут кийимдин түрлөрүн көрүп турабыз. Бут кийимдердин бардыгы түгөйлөрү менен болушат. Алар коньки, колкап, өтүк, ботинка жана байпак. Бул сүрөттөгү мөмө жемиштерди санагылачы. 2 өрүк, 2 помидор, 2 кара өрүк, 2 лимон, 2 алча. Азаматсыңар балдар, булардын бардыгы мөмө жемиштер. Балдар, булуттардын арасына жашынган нерселерге көңүлүбүздү буралычы. Биринчи булутка жашынган эмне экен? Туура, трапеция. Бул геометриялык фигура. Канча трапеция экен? Туура, 1 трапеция. Ал эми экинчи булутка жашынган эмне экен? Ооба, сааттар жашыныптыр. Канча экен? 2 саат. Үчүнчү булутка жашынгандарчы? Кооз чымчыктар. Канча кооз чымчык экен? Туура, 2 чымчык.
4-чү булутка жашынгандарды табалычы эми? Туура, гүл. Канчоо экен? 1. Балдар, азыр ким көрөгөч оюнун ойнойбуз. Оюндун шарты боюнча кооз, түстүү сүрөттөрдүн ичинде билинбей жашынып жаткан сандарды таап чыгышыбыз керек. Кана баштадык, ким табат, тапкан бала Азамат. Бул алма багынын гүлүнүн арасында канча деген сан жашынып жатат? Кана ойлонобуз. Туура балдар, 2 деген сан жашынган экен. Чымчыктын жанында кандай деген сан жашынган? Азамат сыңар, 1 деген сан жашыныптыр. Кереметтүү жайлоодо кандай сан жашынды экен? Кана карайбыз баарыбыз тең. Туура балдар, 2 саны жашыныптыр. Бул гүлдөгөн кооз бактын арасындагы санды табалычы? Кана карайбыз балдар. Азамат сыңар, 1 саны жашыныптыр. Күн нурун чачкан көк шибердеги жашынган санды табалычы? Албетте, бул 2 саны. Кыргыздын ажайып кооз кызгалдактар өскөн таласында кайсы сан жашынды экен? Кана балдар, ойлонолучу. Азамат сыңар, 1 саны жашыныптыр. Балдар, азыр мен силерге табышмак айтайын, тапкылачы. Көздөрү курчу карачы, бул эмненин баласы? Туура балдар, бул иттин баласы, күчүк экен. Канча күчүктү көрүп турасыңар? Туура, 2 күчүк. Кудуңдаган чунактар канчоо экен, улактар? Туура, 2 улак экен. Өңү ак, карасы дагы бар, момун келген жаныбар. Кана ким табат? Бул үй жаныбары. Туура, бул кой. Койдун баласын эмне деп коебуз? Козу. Канча козу бар экен? 2. Чычкандар коркуп жашынган, бул кайсы жандык бакыраң? Азамат сыңар, бул мышык. Балдар, мышыктын баласын эмне дейбиз? Мый-мый. Канча мый-мый бар экен? Азамат сыңар, 2. Бүгүн сабакта 1 жана 2 санын элементи менен жазганды үйрөндүк. Өз алдыңарча алган билимиңерди турмушта колдонгонду билдиңер. Ушуну менен математика сабагы аягына келип жетти. Бүгүнкү сабак силер үчүн абдан кызыктуу болду деген ойдомун. Ден соолугубуз бекем, маанайыбыз ачык, жашообуз куунак, алган билимдерибиз жемиштүү болсун. Кийинки сабакка жолукканга чейин сак саламатта калгыла.